Урматтуу жолдоштор, урматтуу туугандар, мен Муса Сапаев, жазуучу, анан өзүмдү элдик тарыхчы деп коем. Бүткүл дүйнөдөгү кыргыздардын акыл тирек конкурсунун лауреатымын. Мына биз Чоң Алайдын Алай өрөөнүнүн Кулчу деген айылында турабыз. Бул айыл Кушлук хандын атынан коюлган. Эми Кушлук хан тууралуу Кыргызстанда мектеп окуу куралдарында дагы, жогорку окуу жайлардын окуу куралдарында дагы тарых таржымалы өтө кыскача берилет. Ушу Жебен оюнунун жапырыгынан качып 1218 жылы Алай өрөөнүнө келген деген. Ал эми бүгүн бүткүл дүйнөдө интернет технология, маалымат бул океандай толкуп, баягы унутта калган, кайсы бир бүктөмдөрдө калып кеткен тарых таржымалды жарыкка алып чыгып, жалпы дүйнө коомчулугунун жайыл дасторконуна коюуда. Мына ошого байланыштуу өзүңүздөр билесиздер, дүйнө боюнча бүт тарыхты жаңыдан жазып чыгуу процесси жүрүп жатат. Бул боюнча кошуна мамлекеттер, ачык айтсак, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, дагы башка мамлекеттер башта Совет заманында калыптанган, кийинчерээк эгемендикте ошол эле эски тарыхты уланткан тарыхнаманы толугу менен кайрадан карап чыгып атышат. Мына ошол жаңыланып каралган көз карашка алдыңкы сабында ушу Кушлук хан баратат. Кушлук хан жөнүндө мисалга ала турган болсок, Новосибирск университетинин профессору, культурология илимдеринин доктору Геннадий Геннадьевич Пиков деген Кушлук ханын жөнүндө ушул кезге чейин жарык көргөн бардык материалдарды тактап, иреттеп, тарых илимдеринин кандидатын жактады. Ошондой эле америкалык чоң тарыхчы Уильям Резерфорд деген жалаң Кытай тарых булактарына таянып, Кушлук хан боюнча абдан мурда айтылып, мындайча айтканда калыптанып калгандай көз караштан такыр башкача жаңы материалдарды жарыялашты. Мына ошол жаңыртылган материалдарды карап чыгып, ошол боюнча китептерди жазып, макалаларды жазып, биз Кушлук ханга болгон көз карашыбыз өтө чоң өзгөрүүгө дуушар болду. Ал кандай өзгөрүү? Биринчиден, Кушлук хан ошол Пиковдун айтуу боюнча Чыңгыз хан менен 19 жыл согушкан. Биринчи жолу согушу мына Алмалык дегенде болгон. Алмалыкта Жебен оюн жеңилип калып, кайра Каракорумга карап качат. Мындайча айтканда, бул согуш өтө узак созулган. 1204 жылы Таян хан, Кушлук хандын атасы, Чыңгыз хандан жеңилгенден кийин Кушлук хан Токойго кирип кетет дагы, Алтай токойлорунун арасында бүт бугуп жаткан качкындарды чогултуп, ошол жерден өзүнчө кол курап, биринчи жолу тарыхта Токой мамлекети дегенди калыптандырат. Анан Чыңгыз хандын Субагадай Ноен баш болгон жоокерлери Токойго чабуул койгондо, ал жактан качып чыгып, Кара Кытай мамлекети же болбосо Батыш Ляо деп коет Кытай тарыхнамасына. Ошол жака качып өтөт Кушлук хан. Качып өтүп, ал жерге барса, ал жерде жөн эле баягы согуш качкындары кокту колот ширеп калыптыр. Анын ичинде аскер башчылар да бар экен, анча-мынча баягы ноёндор бар экен. Ошолордун бардыгын чогултуп, чоң бир кол топтобого жетишет. Анан ошол колуну топтоп күчкө айлангандан кийин Кара Кытай мамлекетинин падышасы Элүй Чутсай болуш керек. Ошол Мухаммед II менен тирешип,
айласы куруп турганда кушулукту көрүп анан өзүнө жардамга чакырат. Себеби дегенде ошол кара кытайлыктар менен наймандар илгертен жакшы мамиледе болушкан. Мындайча айтканда кушулуктун аяш атасы болгон. Анан кушулук барып ошол жерге барганда жана кара Кытай мамлекетинин эл үйдашы экен. Эл үйдашы кушулукка өзүнүн кызыны баягы аялдыкка берет. Сыйлык катарында десек да болот. Анан кушулук ошол жерден кара Кытай мамлекетинин колун өзүнүн колун бириктирип, анан Мухаммед эки менен согуша баштайт. Анан согуша баштап, согуш 1 жылга жакын созулат. Бул мезгилде Чыңгыз хан чоң күч менен Кытай тарапка кетип, ошо Пекин тарапта ошо жакта согуш жүргүзүп аткан мезгил болот. Анан 1215 жылы 5 жылга жакын Кытайда болуп, Пекинди дагы түптөс кылып талкалап Чыңгыз хан. Ошо жактагы бир катар майда мамлекеттер болгон. Алардын бардыгыны Сисия, Ляо деген ошондой мамлекеттерди, туңгустардын мамлекети болгон, Туңгус хандыгы деп. Ошолорду бир катар жеңип, кайра келип, анан кийин дароо эле келер менен Чыңгыз хан кушулук каякта, бул менин эң коркунучтуу душманым дейт. Ошондо айтышат, кушулук азыр кара Кытай мамлекетинин гурханы. Гурхан деген сөз хандардын ханы. Ал кезде кара Кытай мамлекети 6 хандыктан турган, мындайча айтканда империялык абалда болгон. Анан Жебен-Оёнду жөнөтөт 1216 жылы. Анан Жебен-Оён менен биздин тарыхнамада Жебен-Оён кушулукту артынан кубалап келип, анан кийин ушу Памир тоолорунун арасынан колго түшүргөн деп гана жазып коет да. Ал эми жаңы тарыхнама боюнча Жебен-Оён менен кушулук 2 жыл 4 ай согушкан. 16 жылдан баштап 18 жылга чейин. Мына ошол 2 жыл 4 айдын ичинде бирде кушулук жеңген, бирде Жебен-Оён жеңген, анан аягында Жебен-Оён жеңе албагандан кийин Субагадай-Оён дегенде кошумча кошуп берип, Чыңгыз хан Жебен-Оёнду өзүнө чакырып алып, же сен кушулуктун башын алып келесиң, же мен сенин башыңды алам деп анан кийин аттантат. Ошондо эң катуу согуш азыркы талкаланып кетти деген Баласагын шаарында болгон. Кушулуктун резиденциясы болгон Баласагында. Ошол жерге келип Жебен-Оён экөө 2 ай согушат. Анан күндөрдүн биринде түнүндө кушулук душмандын колун курчоосун жарып өтүп Кашкарга карап качат. А Жебен-Оён билбейт кушулуктун чыгып кеткенин. Ошондо Жебен-Оён жинденип Баласагын шаарыны төптөс кылган. Ошол жер жөнүндө мисалы Ибн ал-Асир өзүнүн жок, Дужубейн Атамелик өзүнүн немесинде мындай деп жазат. Баласагын шаарынын тегерегинде чөөлөр шимшип, кузгундар улуп, адамдардын өлүгүнүн жытыдан шаардын чалбарына жакындоого мүмкүн болбой калыптыр деп жазган. Анан Кашкарга баргандан кийин эле кушулук Чыңгыз хан менен андан ары согушуунун келечексиз экендигини түшүнөт дагы, элди сактап калуунун айласын издейт. Ошондо Кашкардагы хандык казынанын бардыгын жүктөп, Жебен-Оён Кашкарга келгенге чейин эле шаардан чыгып кетет. Анан ушул Эркештам аркылуу эле ушул Алай өрөөнүнө келген. Мына ошол залкар окуяга, ошол көптөгөн урууларды ошол жердеги эми Кашкарда бүт кушулукта эришип келген, Алтайдан баштап эришип келген көптөгөн уруулар болгон. Ошолордун бардыгын алып келип ушу Памир тоосунун коюна бөлүп мисалы Кытайсаз деген жайлоо бар, ал жерге кытайларды жайгаштырган. Шве деген айлыбыз бар, ал Швеге Швей уруусу бул кара Кытай мамлекетиндеги эң чоң уруу болгон. Аларды жайгаштырган. Кара Тейит деген кыштагы бар.
Булар Алтайда телуттар аталган, аны ал жака жайгаштырган. Кыскасын айтканда, ушу тоодун арасына жайгаштырып, элди сактап калган. Ошодон эл, кыргыз эли кырк урууга толукталып, мына өсүп өнүп келатат. Мына ошонун 800 жылдыгын белгилеп жатабыз. Мен Акматов Аман, Чоңалай райондук ардагерлер кеңешинин төрагасымын. Өзүм мына ушул Кулчу айылынын тургунумун. Кулчу айылда туулуп өскөнмүн. Эми бул Кулчу айылынын тарыхын айта турган болсок, барып Кулчу деп аталып калышынын себеби ушул Кучлук Батырдын, Кучлук хандын мезгилиге ошо кишинин дооруга такалып калат экен. Бул азыркы тарыхый изилдөөлөр боюнча алганда, мына Мусаканын чыккан китебиге караганда, тиги араб жазуучусунун Кытайдагы жазмаларга караганда, Кучлук Батыр ушу Кытайдан качып, душмандардан качып келип отуруп, ушу Кулчуда жан сактап, анан ошо кишинин атынан Кулчу деген айыл калып калган экен. Бул себеби тарыхый чындык экен. Эми жазылып, эми тарыхка чыгып атат. Бул кишинин аты Кучлук эмес, негизи Күчлүк. Кулчуда эмес, Күчлүк. Ошо кишинин атынан калып калган экен. Анан бул жерден жай ала албай калгандан кийин, тиги биздин азыр Алтын Мазар, Алтын Дара деп коебуз. Ошо жерде барып, ошол жерден өлгөн экен. Ал жерде анын кишинин кабыры бар азыркы мезгилде. Эми менин аксакалдардын айткан мындай уламышыга караганда, ошо кишинин мында келип жашагандыгы, мында келгендиги бардыгы чындыкка туура келип жатат да. 1969-жылы 85 жашында каза болгон биздин Тойчубек деген аксакал бар эле. Ошо киши биз жаш бала мезгилде айтат эле да, биздин тетиги немеде Чөпкана деген айылыбызда жантык деп коебуз. Ошол жантыкта анан Сарыбулактын Казына дөң деген кичинекей дөңү бар. Ошол дөңдү ушул эки жерде падышанын, бир падышалыктын жарым байлыгы бар, көмүлгөн деп айтчу эле да. Демек, ошо кишинин сөзүгө караганда, Кучлуктун мында келип жашагандыгы чындык. Анан бул кишиден, бул жерден жай ала албай аркасынан душмандар түшө бергенден кийин, кээ бир варианттарга караганда ушул жерден башын алган. Ошо кыштакта. Анан алып барып жерге койгон экен. Азыркы мезгилде Алтын Мазарга барсаңыздар көрөсүздөр, Алтын Дарада ал кишинин кабыры ошол жерде. Анан жанагы элдик божомол, жанагы аксакалдын айткан сөзүгө караганда, ал кишилер деле билбейт. Бирок жанагы жарым падышанын байлыгы бар, ушул жерде көмүлгөн дегениге караганда, демек, эмендин Кучлуктун бул жерде келип жашаганы чындык. Дагы бир сөз, мына жердин, мына дөңнүн аркасында көл деп коебуз. Ошо көлгө чыксаңыз, көлдүн чокусуга чыгып карасаңыз, чоң алай өрөөнүнүн баш аягы көрүнөт. Бул жагы кайсы жерге көзүңүз жеткенге чейин, бул жагы тиги эменин Каратигинин Караөлдөө деген жери бар. Ошо Караөлдөөгө чейин көрүнөт. Демек, ал кишинин келип жашагандыгы, ушунда жүргөндүгү чындык. Ал эми мына бул биздин кичинекей айыл, бул айылдын аты али мындай Кулчу болуп калганын себебин анча биле албай жүргөнбүз. Демек, Кучлуктун атыга коюлгандыгы чындык. Себеби жанагы араб жазуучусунун берген маалыматка караганда, ушул жерде жашаган ошо кишинин атынан коюлуп калган. Мен Кыргызстанга бу жол Күчлүк ханның эл улусын Алтай Каңайдан көчүрүп алып келгенин 800 жылдык байрамы менен колбой келдим. Мен Алтайча айтайын. Кажамжай аймактын халыгына актуу жүрөгүмнүн Кажамжай аймагынын эл жонуна актуу жүрөгүмнөн бүгүнгү байрамла уткулумду жетирип турум. Мен Кажамжайда болбодум, жолум болсо келем. Я приветствую людей Кажамжайского района. Мне известно, что в Кажамжайском районе больше всего проживает найманов. И недавно у вас тоже проходили торжества. Я прилетел 14 числа, не успел у вас побывать. Но как только будет возможность, я обязательно приеду. Хочу побольше познакомиться, как живут люди
на юге Кыргызстана. Что южные области, районы Кыргызстана я еще недостаточно знаю. Поэтому я очень рад, что сегодня происходит здесь на Алае торжества, связанные с 800-летием привода Кучлюханом своего народа из Алтая, Хангая сюда, на Алай. И это очень важное значение имело историю общего кыргызского народа. Поэтому я желаю, чтобы ваши семьи возрастали, чтобы дети от своих старейшин запоминали санжара, продолжали свой род, сохраняли свой язык, свои обычаи, свои традиции, свою культуру, как это происходило в течение всех этих 800 лет. Я на Алтын-Мазаре был 2 года тому назад, ровно 2 года тому назад, в конце августа, вместе с Мусой Байке мы туда ездили. И вот весь этот маршрут я проделал, и очень рад, что уже то, о чем мы говорили, сейчас уже проявляется в виде такого большого праздника. Потому что там лежит могила нашего вождя, нашего отца того времени, Кучлюхана, и могилы его соратников, его родственников. И найманы, которые живут здесь, они в течение не 8 лет, не 80 лет, а 800 столетий хранят эти могилы, и пусть это также продолжается. Но праздник, везде праздник. У вас праздника проходит хорошо. Я буду участвовать в 3-х играх кочевников. Я очень сожалею, что Кыргызстан отдает свой проект, и беспокоюсь о том, что этот праздник потом Кыргызстан надолго не вернется. Все хотят иметь у себя игры кочевников, поэтому я 2 года тому назад тоже говорил, что это кыргызстанский проект, это пусть они все сюда приезжают. Ну, я занимаюсь, я профессиональный востоковед, тюрколог, и с юношеских лет я жил среди таких же вот старейшин, аксакалов своего народа. История Кучлюхана, и это история и ваша, и наша, и моего собственного рода, племени. Я поэтому еще с ранних школьных, студенческих лет занимался этой историей. Историей Кучлюхана и вообще в целом всей этой общемонгольской эпохи, как происходило. Но до сих пор пока еще вся правда о Кучлюхане было мало сказано. Я сейчас вот Юрте другому телевидению об этом подробно говорил. Вот. Поэтому еще предстоит очень много конференций, круглых столов, потому что все, что писалось о Кучлюхане, писалось глазами, с восприятия, с точки зрения его противников. А мы должны сказать правду, как это было. Тем более мы являемся прямыми потомками Кучлюхана. Вот весь народ, который здесь находится, он здесь живет благодаря Кучлюхану. Если бы Кучлюхан оттуда свой народ не вывел, сегодня найманов здесь точно не было бы в составе кыргызского народа. И очень хорошо, что вы сохранились. Да, найманы везде есть. И в России, и в Узбекистане, в Казахстане, в Афганистане, в Индии, и Китае, сейчас сказать, в Тибете есть. Что и найманы, да, найманов очень много. И найманы везде сохраняют свое имя, свои традиции. Я бы желаю, чтобы эти традиции продолжались у вас. Чон рахмат.